Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык комплекси өлкөнүн эң ири музейлердин катарын толуктайт. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баалуу тарыхый жана маданий эстеликтер байыркы адамзаттын маданиятын чагылдырат. Сулайман Тоо 2009-жылдын июнь айында ЮНЕСКОга катталган өлкөдөгү мамлекеттик алгачкы эстелик. Дүйнөлүк банк Ош облусун өнүктүрүү үчүн 60 миллион доллар бөлүүсү каралган. Анын 30 миллион доллары туризмди жакшыртууга жумшалат. Анда тарыхый музей комплекстин туристтик тейлөөчү жайларын реконструкциядан өтүш үчүн 4 миллион долларлык долбоор түзүлгөн. Тарыхый объектини заманбап оңдоп түзөөдөн өтүш үчүн Илимдер академиясынан музей жетекчилигинен жана министрликтен атайын жумушчу топ иш алып барууда. Ошондо бизде мына 4 миллион доллар азыркы турган мына биздин үңкүр комплексиндеги айрым зарыл нерселерди оңдоп түзөө иштер ичин бир өзүнчө бир реконструкциялык бир жакшы абалдарга экспозициялык залды жакшы абалга алып келүү. Ушул жерде айланада ичүүчү жана башка элди тейлөөчү бир жайларды даярдоого баягы заманбап баягы тоо кепе сыяктуу эмес бүгүнкү замандын талабына ылайык келген бир ушундай бир элди тейлөөчү пункттарды ачабыз деген ниеттиликтерибиз бар. Проектти ишке ашыруу боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн. Илимдер академиясы, Маданият маалымат туризм министрлигинин, Маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топтун биринчи отуруму Бишкекте болуп өттү. Кайсы жерде эмне кылабыз, кандай кылабыз, Арис программасы өздөрүнүн долбоорун сунуштады. Эми ошол долбоор боюнча Кудай буйруса июнь айынын 16-сынан 18-ине чейин 3 күндүк ошол долбоордун алкагында жеринен көрүп, жеринде эмнени аткарабыз деген маселелер бул жерде талкууланат. Музейге 6,5 миллион доллар бөлүнгөн. Анын 2,5 миллиону Өзгөн районундагы Мунаранын жанындагы Чакан тарыхый жайды кеңейтип заманбап комплекс куруу каралган. Сулайман Тоо ичиндеги үңкүр комплекси реконструкцияланып, экспонаттар жаңыртылат. Экспозицияда жалпы 33 миңден ашуун экспонаттар топтолгон. Алардын 6694-ü археологиялык, 3702-си этнографиялык мурастар, 19852-си документтер жана сүрөттөр болсо, 1196-сы кол өнөрчүлүк буюмдары, скульптура, графикалар. Бир музей комплекси ушул 2 кабаттан турат. Бул азыркы биринчи кабаты бул өз ара биригишкен карсттык үңкүрчүлөрдөн турса, ал эми экинчи кабаты болсо рушан, табигый рушан үңкүрү болуп эсептелинет. Ошондой эле бул жерде көбүнчө ушул үңкүр музей комплексинде Кыргызстандын аймагындагы ислам жана исламга чейинки диний түшүнүктөр боюнча маалымат ала алышат келген көрүүчүлөр. Жана ошондой эле эң эле байыркы динден баштап, эң алгачкы ишенимдерден баштап жана ушул азыркы бизге чейинки ислам динине чейин баардык түшүнүктөр боюнча камтылган жана көбүнчө ушул жерде экспонаттар дагы бар. Ошондой эле көбүнчө ошо Кыргызстан түштүк аймагына тиешелүү кен байлыктар коюлган. Шаарда жыл өткөн сайын инфраструктура өнүгүп, тоонун айланасындагы буфердик аймакка 8 кабаттан бийик имарат салууга тыюу салынган. Сулайман Тоонун жалпы документтик аянты 79 гектарды түзөт. Ага кошумча токтомдогу 130 гектар аянты болсо, ЮНЕСКОга кирген коргоодогу аймакка 4700 гектар аянттагы аралыгы бар. Туристтер тоонун мезгилдик жашыл зонага айлантууга зарылдыгын айтып келет. Бирок тоонун курамында акиташ болгон үчүн суу берүүгө илимий изилдөө аркылуу тыюу салынган. Социалдык тармактарда жаңы долбоор боюнча түрдүү маалыматтар чыккан. Сулайман Тоодой бир өзгөчө бир керемет абалга жеткириш үчүн 4 миллион эмес, керек болсо 4 миллиард сом доллар биз бул жерге каржыласак, киргизсек, анан биз бүгүнкү күндө биз тамшанып аткан дүйнөдөгү өнүккөн башка бир мамлекеттердеги бир кооз, керемет жайларды биз Сулайман Тообуздан көрмөкпүз. Сеттеги бүгүнкү күндө жасалып аткан айрым маалыматтар боюнча мен айтып коюшум керек. Бул кимдир бирөөгө жөнүндө бир катуу сөздү, орой сөздү, же болбосо өзүнүн далили жок нерсеге мындай батыл айткандан ар бир адам ордуна өзүн коюп бериш керек. Ошол сөз балким ошол адамга, ошол соцсетте кимдир бирөө жөнүндө катуу айтып аткан адамдын өзүнө ошондой маселелер бетине күбө болуп жабылса, эмне кылар эле деген нерсени мен айткым келет. Тарыхый археологиялык музей комплексинде неолит доорунан орто кылымды камтыган ар башка доорго таандык эстеликтер бар. Сулайман Тоо Борбор Азиядагы жападан жалгыз ыйык тоо.
Madani компетенттерди бириктирип адамзаттын руханий багыттарынын ордосу жаңы долбоор ийгиликтүү ишке ашып, реконструкциялоо жүрсө чөлкөмдөгү туристтик жайлардын борборуна айланат. Абдумалик Базарбаев, Эламон Акбаев, Ош ТВ.